Саламатсыздар балдар. Саламатчылык отурабыз гана. Балдар сабагыбыз жагымдуу маанайда өтүш үчүн биз андыктан бири-бирибизге жагымдуу сөздөрдү арнап, сабагыбыз жакшы чыгыш үчүн бири-бирибизге жакшы сөздөрдү арнап алсак сабактын башында. Мисалы, силер бүгүн өзгөчө татынакайсыңар. Бири-бирибизге карап, жылмайып коебуз балдар. Балдар, бул жерде макалдар бар. Макалдарды мен сөздөргө бөлүп койгом. Азыр бул ар бир сөздөн силер бириктирип бир макалды кураштырып чыгышыңар керек. Азыр баарыңар бирден келип алып кете бергиле. Балдар, биринчи топто кандай макал чыкты? Баатыр элден чыгат, алтын жерден чыгат. Ушул 6 сөздөн силер ушул макалды курап чыгыпсыңар. Экинчи топ силерде? Баатыр бир өлөт, коркок миң өлөт. Бул экинчи топ болду. Үчүнчү топ? Эр жигит эл четинде, жоо бетинде. Балдар, силер кандай ойлойсуздар? Биз эмне үчүн ушул макалдар жөнүндө сөз кылып жатабыз? Нуртилек. Баатырлык жөнүндө жана элдик жөнүндө, таймалмастык жөнүндө. Баатырлык жөнүндө, элдик жөнүндө, таймалмастык жөнүндө сабак өтө беребиз. Азамат. Дагы бул макалдар коркоктук жана байлык жөнүндө болуп атат. Коркоктук жана байлык. Экинчи топ силерде кандай варианттар бар? Мен оюмча бул баатыр эч нерседен коркпогон, жана дагы эр жигит, эр жүрүп, жана эч нерсеге тайманбас деп ойлойм. Негизинен баатырлык жөнүндө сөз болуп деп ойлойм. Азамат, кандай жооп берет? Бул баатыр бир өлөт дегенде биз ушул жашап жаткан жашоодо жакшылап жашаш керек жана коркпой эч нерседен тайманбаш керек. Кана балдар, үчүнчү тайпа силерде кандай жооптор бар? Элдик жөнүндө, баатырлык жөнүндө жана биздин макалыбызды чечмелей кетсек, эр жигиттер өзүнүн эл жерин коргоо үчүн жоо бетинде, эл четинде. Азамат, апарат. Бул жерде эл жигит эл четинде дегенде бул өзүнүн баатырдык жөнүндө, күчтүүлүк жөнүндө болуп жатат. А бул жоо бетинде дегенде душмандар менен салгылашып, согуш болуу учурунда деп ойлойм. Балдар, азаматсыңар. Негизинен баардыгын артын эле ойлогон оюңар, айткан сөзүңөр туура. Себеби бүгүнкү биздин өтө турган темабыз ушул көз карандысыздык үчүн, баатырлык үчүн күрөшкөн инсандар тууралуу болмокчу. Анда эмесе биздин бүгүнкү темабыз Кыргыз мамлекетинин көз карандысыздык үчүн күрөшү, Барсбек Кааган. Балдар, негизинен жашоого максат койгондой эле, мисалы силердин күнүмдүк турмушка койгон максатыңар бар. Бүгүн эртең менен туруп, кечке ушундай иштерди бүтүрөм, же болбосо келечекте ушул кесиптин ээси болом, ушундай инсан болом деген өзүңөрдүн кичи кыялыңар, максатыңар бар. Ошондой эле биздин дагы сабактын максаты болуш керек. Бүгүнкү сабактын максаты кыргыздардын көз карандысыздык үчүн күрөшү, уйгурлар менен болгон согуштун жыйынтыктарын аныктайбыз. Анан дагы экинчи максатыбыз кыргыз тарыхындагы улуу кыргыз дөөлөтүнүн тарыхый маанисине баа беребиз. Силерде дагы кошумча максат барбы сабакка? Кандай максат бар? Жакшы, анда эмесе биздин сабактын 3-чү максаты Кыргыз Кааганы Барсбек тууралуу билгибиз келет. Ушул 3 максатка жетиш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Жакшылап сабакты окушубуз керек. Көз карандысыздык деген бул эч бир элдин
кайсыл бир элдин басымы астында же болбосо кол астында жашоосу эмес балдар. Ошол нерсе үчүн кыргыздар да күрөшүп келген. 7-кылымдын аягы, 8-кылымдын башында кыргыздардын ичинен чыккан Каган Барсбек өзүнүн кыргыздардын жана кыргыздарга коңшу элдерден мамлекет түптөй алган. Мамлекет түптөшүнүн себеби ошол кездеги саясий кырдаал Барсбектин күчтүү бир кул башы болушуна себепкер болгон. Барсбектин кол алдында 80 миңге жакын кыргыздардан жана кыргыздарга коңшу элдерден турган аскерлер турган. Барсбек дээрлик өзүнүн 39 жылдык өмүрүндө чоң бир тарыхый инсанга айлана алды деп айта алам силерге. Себеби буга далил Барсбекке таандык эпитафиялык жазууларда Барсбектин атасынан эрте ажырап жетим калганы, анын тайгандар менен аң улаганды жакшы көргөндүгү, 4 тууган болгондугу тууралуу ошол жазууларда биздин күнгө чейин сакталып калган. Барсбек кыргыз мамлекетин башкарып турганда жакшы бир гүлдөп өскөн мамлекетке айлана алган. Бирок ошол мезгилдеги саясий окуялар, саясий кырдаалдар күчтүү болуп турган чыгыш түрк кагандыгына кыргыз мамлекеттүүлүктүн пайда болушу аларга мындай жалпак тил менен айтканда Барсбектин жөө жана оор аскери 80 миңге жакын топтолгон аскери бул душмандардын мындай ойлондурчу маселеге айланган. Бул экинчи чыгыш түрк кагандыгынын тынчын алып турган. Барсбек түн ичинде тынч уйкуда жаткан кезде түрктөр келип Саян тоолору аркылуу бир таман жолду ашып кыргыздарга күтүүсүз кол салган. Бул күтүүсүз кол салуунун себептеринин бири дагы бул кыш айларында болгон. Кыргыздар күтпөгөн жактан кол салып, кыргыздардын ички душмандары, өзүбүздөн чыккан душмандар жолду көрсөтүп берип коюшкан. Түн ичинде кол салуудан көптөгөн кыргыз аскерлери кырылып, бирок Барсбек ал жерден качып кетүүгө үлгүргөн. Качып кетүүгө үлгүрүп, чечүүчү салгаш ошо 711 жылы Сунга токоюнда кыргыздар менен чыгыш түрк кагандын ортосунда чечүүчү салгаш болгон. Бул салгашта түрктөр жеңип, кыргыз каганы Барсбек ошол жерден көз жумган. Ошентип кыргыздар жеңилип калгандан кийин түрктөрдүн жашоосу деле көп узак убакытка чейин созулган эмес. Бул өз ара келишпестик, такталашуу, ички саясий ыдырандылык бул түрктөрдүн алсырашына алып келген. Ошол мезгилде бирок альтернативалык жол менен уйгурлардын үстөмдүгү дагы күчөй баштаган. 744 жылы түрктөрдүн экинчи түрк кагандыгы жоюлуп, кыргыздар менен уйгурлардын согушу дагы 751 жылдан баштап 758 жылга чейин кыргыз уйгур согуштары байма-бай жүрүп турган. Бирок ошол 7 жыл аралыгында акыры согуш кыргыздардын жеңилиши менен аяктап, кыргыздар уйгурлардын курамында жашап калышкан. Кайрадан менен 795 жылы кыргыздар уйгурларга каршы көтөрүлүш кылып, бирок көтөрүлүш натыйжасы болуп, кыргыздар кайрадан жеңилип, бир топ алсырай түшөт. Бир топ алсырай түшүп, байлыгы жагынан дагы, башка дагы ресурс жактан кыргыздар бир топко чейин алсырай түшкөн. Бирок кыргыздар дагы деле уйгурлардын курамында өзүнүн көз карандысыз мамлекет куруу үчүн аракеттенип, аракетин эч токтоткон эмес балдар. Буга себеп
820 жылдан 840 жылга чейин уйгур кагандыгында дагы өз ара ички келишпестиктер, такталашуу, ар кандай саясий кырдаалдар, аскердик көтөрүлүштөр кыргыз элине дагы өзүнчө бир күч топтогонго мындай бирден бир салым кошкон, буларга мотивация болгон деп айта алабыз. Ошо 20 жыл ичинде кыргыздар өзүнө кол топтоп, кийин чечүүчү согушта 840 жылы кыргыздар уйгурлардын борбору болгон ордо балыкты талкалап, тарыхта биз мактанала турчу нерсе, биз мындай айтып бүт алгыс улуу кыргыз дөөлөтү түзүлгөн. Түшүндүңөрбү балдар? Качан түзүлүптүр? 840 жылы азаматсыңар. Балдар азыр колумда 3 батман турат. Бул 3 батманда 3 башка аралаш тапшырмалар жайгашкан. Бул тапшырмалар негизинен ушул теманын ичинде биринчи тапшырмабыз бул даталарды дал келтирүү. Даталарды дал келтирүү дегенде мен ар кандай даталарды жазып койгом. Ошол даталар кайсыл жылдары жана кайсыл окуяларга таандык экенин аныктап табасыңар. Экинчи тапшырмада бул жерге мен ар кандай инсандарды бекитип койгом. Ошол инсандар ким экенин жана кандай ишмердүүлүк жүргүзгөнү тууралуу жазасыңар. Түшүнүктүүбү? Ал эми үчүнчү тапшырмабыз бул биздин өтүлгөн темага кластер түзүү. Кластердин темасын өзүңөр аныктап аласыңар балдар. Тапшырмалар түшүнүктүүбү? Азыр кайсыл топко кандай тапшырма келбесин бардык нерсеге даяр болгула. Ошол тапшырманы аткарабыз. Тапшырма аткаруу мөөнөтү 5 минутта, кайра 5 минутта ал аткарган тапшырмаңарды коргоп бересиңер. Биринчи топко. Экинчи топ. Үчүнчү топ. Биринчи топко бул тапшырма хронология келип турат, жылдар боюнча иштейт экенсиңер. Кайсыл окуя кайсыл жылдары болгон деп тапсаңар, ошол туура жолун белгилеп кармаштырып чыгасыңар балдар. Экинчи топко кластер. Кластер түзүүнү баарыбыз эле билебиз, тема боюнча жакшы бир кластер түзүп чыгасыңар. Үчүнчү топко инсандар. Убакыт кетти балдар. Тапшырма аткаруу мөөнөтү 5 минутта. Балдар, убакыт бүттү. Келге биринчи топ. Даталар боюнча окуяларды дал келтирүү керек экен. Баштайсызбы? 628 жылы Түрктөрдүн баганы сегиз аскерлери уйгурлардан
Ал эми кайта 630-жылы алар Кытайлардан талкаланып, сели калган болсо Кытайларга өздөрү туткунга түшүп калган. 648-жылы кыргыздар элчилиги Кытайга барган. Bunun maksatı olsa Borбордук Азиядагы төрт жана урурларга каршы биригүү болгон. Ошондон алар болсо Кытай эли менен мамиле түзүү болгон. 711-жылы Шунга шаллаш болгон. Ал эми 2003-жылы кыргыз культтары Турунбек Садыков Башбек Каганына арналган Мамынташтын көчүрмөсүн жасаган. 2003-жылы Түрк Каганын ичара чыр-чатагынан улам алар экиге бөлүнөт. 654-жылы Кытай императору Гао Цзунь өзүнүн 654-жылы Кытай императору Гао Цзунь өзүнүн Фансань деген элчисин кыргыздарга байлык менен жиберет, ар кандай байлыктарын берет. Негізінен жақсы соның түшіктігін жақта біралдылар, орындылар, анда мен екінші топ, сізге берген тапшырма? Класс. Класс сервис темасы. Биздин класстын темасы кыргыздардын көз карашсыздыгы үчүн күрөшүү. 820-жылы уйгурларды талкуулоо үчүн кыргыздар күч топтойт. Согушууга жөндөмдүү ачан аскерлерден турган күчтүү олимпиада түзүшкөн. Кыргыздардын көз карашсыздыгы үчүн күрөшүү 20 жылга созулат. Борбордук Азиядагы үстүндүк кылуу максатын көрсөтүлөт. Азамат жакшы, дагы Ондуктарга, жүздүктөргө жана миңдиктерге жана түмөндөнөргө так бөлүнүшүп, анан тартиби чыгарылган мамлекеттик урлардын биримдигин чыңдоо үчүн аскердик административдик бийиктигин бекемдөө үчүн чараларды жүргүзүшкөн. Азамат жакшы, дагы 816-жылы кыргыздар дагы бир ирет көтөрүлүшкөнчү уйгурларды ийгиликтүү соктурат. Бул жана ата-бабаларыбыз Кыргызстанды коргойбуз деп өздөрү үчүн күрөшкөн. Эмнеге дегенде Кыргызстанды өз мекенин коргойбуз деп ошо башка душмандар менен күрөшүп келишкен. Орындуктарды балдар үчүнчү топ өзүңөргө берилген тапшырмаларды анализдеп белгилебек. Силерге берилген тапшырма кандай тапшырма болду? Инсандардын ким болгонун аныктап берүү. İnsanların жолдосу, insanların kimi ekibin anıklar verildiğine basar. Шпөкүй Ачкан элчи болгон жана башчы болгон, кыргыздардын башчысы болгон, түрк жана уйгур каганлыктарына каршы биргелешип күрөшүү болгон. Анын башчысы Шибекүй болгон. Азамат негизинен Шибекүй боюнча жана Басбекке таандык эпитафиялык жазууда Басбек ушул бийликти Шибекүйдөн өткөрүп алгандыгы тууралуу дагы бир аз камтылып өткөн. Экинчи инсан ким экен? Сын Кытай императору болгон. Гаоцун бул Кытайдын императору болгон. Кыргыздарга кандай тийиш жасалган болот? Кыргыздарга элчи жөнөтүп, Дагы арыздарын жөнөтүп, Кыргыз мамилесинде чоң бир саясий маанилүү ролду ойногон болуп турат. Башбек Каган 711-жылы Сан дарыясында каза болгон жана ал 4 бир тыган болгон. Дагы Башбек тууралуу билгенбиз. Башбек тууралуу дагы тайгандар менен салгылашкан. Аң жакшы көргөнү Башбек негизинен кыргыздардын ичинен чыккан каган болгону өзүнө таандык Башбек Унанчу алып келген деген титулдук наамы кыргыздардын башын берген тарыхта көрүнүктүү инсан. Андан кийинки инсан ким экен? Андан кийинки инсан Капаган Каган болгон. Ал 691-жылы туулган жана 716-жылы каза тапкан. Үчүнчү инсан? Үчүнчү инсан
Вот бүттү сен. Анда эмес эле болуп койчу ким айтты? Кыргыздардын Эрте Орто кылымдагы элчиси болгон. 6-эме бул Билген Каган. Тармактар маалыматтар боюнча 1916-жылы жана 1934 жашап өткөн. Чыгыш төрт кагандыгын болгон жана ал Кытай менен мамилелерин жакшыртууга аракет кылган. Bunu bir Bahtır Bütkan olduğunu bilmiyorum. Gültekin деген Bahtır Bütkan olduğunu Azamat Sanadır. Onun kadar onun балдар азаматсыңар негизинен ар бир кылган ишибиз өзүнүн баасын алыш керек. Биринчи топко даталарды дал келтирүү тапшырмасы келген. Бул тапшырмада силер дээрлик 100% туура аткардыңар балдар. Эч кандай кемчилик кеткен жок. Азаматсыңар болгону бир аз гана толуктоо алымчадан аксап калдыңар. Азаматсыңар балдар. Экинчи топко кластер берилиптир. Бул кластердин темасы кыргыздардын көз карандысыздыгы үчүн күрөшүү болгон. Силер дагы өзүңөрдүн жеке пикириңерди жакшы билдирип, бизге теманы ачыктап, белгилүү бир даталар жөнүндө маалымат бере алдыңар. Силер да балдар азаматсыңар. Ал эми үчүнчү топко инсандар жобосу, инсандардын ким экенин аныктагыла деген тапшырма келген. Бул жерде дагы балдар бардык инсандардын керек болсо өмүр байынына чейин алардын кылган иш аракеттерин бардыгы боюнча бизге маалымат бер да. Басып өткөн жолу боюнча азаматсыңар болгону кээ бир инсандардын толук маалымат мындай жетиштүү болбой калды. Силер дагы азаматсыңар. Алар маалымат көрсөтүп коюлат. Бүгүнкү сабакта мен силерди индивидуалдыкча болсо жеке эмес, топтук түрдө бааладым. Бардыгыңар азаматсыңар. Бардыгыңар бупайга бирдей болуптур. Бүгүнкү сабактын жеңүүчүсү ким болду? Достук болду. Баарыңар азаматсыңар. Балдар эми сабакты жыгып алсам. Уйгурлар менен болгон согуштар Кыргызстан жеңишке жетип, улуу кыргыз дөөлөтү түзүлгөндүгү жөнүндө билимдерге ээ болуптур. Кайсы жылы улуу кыргыз дөөлөтү негизделипти? 8-жылы. Азаматсыңар. Кыргыздардын башкаруу түзүлүшү жана куралдуу күчтөрү жөнүндө маалымат алдыкпы? Ооба. Согушту, аскердик тактикалар боюнча маалымат алдыкпы? Улуу кыргыз дөөлөтүнүн Кыргыз тарыхында зор маани экендигин түшүнүп алдыкпы? Ооба. Мисалы балдар башында айтып өткөндөй эле, бул мезгил ар бир кыргыз үчүн мактана турчу, мактаналчу, сыймыктанчу мезгил. Эч качан бул нерсени силер жүрөгүңөрдөн чыгарбагыла. Анда эмесе балдар, сабагыбыздагы ийгиликтүү жыйынтыктап алдык. Бирок биз башында сабакка максат койгонбуз. Ошол сабактын максатына жете алдыкпы, жете албай калдыкпы? Азыр анализдеп көрөбүз. Биздин биринчи максат кыргыздардын көз карандысыздыгы үчүн күрөшүү, уйгурлар менен болгон согуштардын жыйынтыгын анализдейбиз. Биле алдыкпы согуш жөнүндө? Биле алдык. Экинчи максатыбыз кыргыз тарыхындагы улуу кыргыз дөөлөтүнүн мааниси жөнүндө түшүнө алдыкпы? Түшүнө алдыкпы? Билдик. Максатка жеттикпи? Эми негизги максат, үчүнчү максат, силер койгон максат бул Барсбек Каган тууралуу маалымат алуу болчу. Барсбек Каган тууралуу маалымат алдыкпы? Алдык балдара. Демек, биз бүгүнкү сабакта койгон максатыбызга жете алдык деп мен ишенем. Анда эмесе балдар, биз сабактын максатына жеттик. Сабагыбызда аягына чыгып калдык. Үйгө тапшырма Барсбек тууралуу эссе жазып келүү. Анда эмесе балдар, кийинки сабакка чейин саламатта калыңар.